Өлкө жана Өрүкзар аймагынан алынган жаңылыктар топтоо менен эфирде Алтын бешик маалымат программасы. Амансыздарбы? Бүгүнкү чыгарылышта Тажикстандын чегарачылары тарабынан кармалган кыргызстандык мекенине кайтарылды. Президент Садыр Жапаров республикалык бюджеттин чыгаша бөлүгүн оптималдаштыруу жөнүндө жарлыкка кол койду. Кадамжай районунун Марказ айылында 125 орунга ылайыкташкан балдар бакчасы ачылды. Тажикстандын чегарачылар тарабынан кармалган кыргызстандык мекенине кайтарылды. Бул тууралуу Баткен облустук ички иштер бөлүмүнөн билдиришти. Эки тараптуу сүйлөшүү иштери жүргүзүлүп, учурда абал туруктуу. Окуя болгон жерде коомдук саясий абалдын туруктуулугун сактоо максатында милиция кызматкерлери тарабынан жергиликтүү тургундар арасында түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, кайгуулдар уюшулган. Тажикстандын чегарачылары тарабынан кармалган кыргызстандык мекенине кайтарылды. Бул тууралуу Баткен облусунун ички иштер бөлүмүнөн билдиришти. Маалыматка ылайык 1 декабрь күнү саат 14:00 чамасында Баткен районунун Көкташ айылынын Дахма участкасынын 65 жаштагы тургунунун бир баш бодо малы өзүнүн короосунан бошотуп Тажикстандын Исфара районунун Майский чегарачылары тарабынан кармалып, Исфара райондук милициясына өткөрүлгөн. Ошол учурда Көкташ айылынын 40-50гө жакын жергиликтүү тургундары чогулуп, Айдаров Тажикстандын жарандары ургандыгын айтышкан. Чогулган эл Тажикстандын Майский айылынын 1962 жылы туулган Камал Сабиров тургунун кармап алышкан. Андан соң Майский айылынын 10-15ге жакын жергиликтүү тургундары чогулган деп айтылат маалыматта. Эки тараптын тең жергиликтүү милиция кызматкерлеринин сүйлөшүүлөрүнүн жыйынтыгында Тажикстандын укук коргоо органдары кармалган Айдаровду Көкташ айылдык милиция бөлүмүнүн кызматкерлерине өткөрүп берген. Айдаров Баткен шаарындагы ооруканасына жеткирилди. Абалы оор экендиги айтылат. Аталган факты Баткен райондук милициясы тарабынан маалыматтардын электрондук журналына катталып, жабырлануучу Айдаровдун денесинен алган жараатынан оордук даражасын аныктоо максатында тиешелүү экспертизалар дайындалды. Азыркы учурда тиешелүү иштер жүрүп жатат. Эки тараптуу сүйлөшүү иштери жүргүзүлүп, учурда абал туруктуу. Окуя болгон жерге коомдук саясий абалдын туруктуулугун сактоо максатында милиция кызматкерлери тарабынан жергиликтүү тургундар арасында түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, кайгуулдар уюштурулган. Расмий кабарлардан Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров республикалык бюджеттин чыгаша бөлүгүн оптималдаштыруу, мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын бюджеттик каражаттарын пайдалануусунун натыйжалуулугун жогорулатуу боюнча чаралар жөнүндө жарлыкка кол койду. Жарлыктын максаты республикалык бюджеттин чыгашаларды иретке келтирүү боюнча негизги чараларды ишке ашыруу. Жарлыктын алкагында Жогорку кеңештин депутаттарына кеткен чыгымдарды азайтуу боюнча зарыл чаралар кабыл алынды. Атап айтканда, парламентарийлердин кызматтык айлыктары төмөндөтүлдү. Жогорку кеңештин төрагасынын кызматтык айлыгы 30 000 сом өлчөмүндө аныкталды. Вице-спикерлер 27 000 сом, парламенттик фракциялардын лидерлерине жана комитеттердин төрагаларына 26 000 сом, депутаттарга 25 000 сом. Республикалык бюджеттин чыгашаларын оптималдаштыруу, мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын бюджеттик каражаттарды пайдалануунун натыйжалуулугун жогорулатуу боюнча чаралар жөнүндө президенттин жарлыгын жаңы бюджеттик саясаты мамлекеттик органдар тарабынан бюджеттик чыгашаларды негиздүү үнөмдөөнү демилгелейт. Жарлыкта бюджеттик чөйрөдөгү кырдаалды жакшыртуу боюнча механизм киргизилген. Аны менен бирге эч кандай каражат коротулбайт. Механизмди мамлекеттик каражаттарына карап иш кылыш керек деген жалпыга маалым принцип менен мүнөздөсө болот. Башкача айтканда, мамлекеттик аппаратты кармаш үчүн коротулган мамлекеттик бюджеттен чыгашаларды кескин үнөмдөө механизм аркылуу өлкөлөрдө татаал экономикалык реформаларды өткөрүү мезгилинде ар дайым ийгилик менен коштолуп келген. Чамаңа чактап иш кыл ураанын алдында Балтия, Чыгыш жана Борбордук Европанын өлкөлөрүндө мамлекеттик башкаруу реформалары ийгиликтүү өткөн. Бюджеттик каражаттарды үнөмдөө саясаты бардык мамлекеттик органдар үчүн милдеттүү болгон нормативдик мүнөзгө ээ болду. Жарлыкта республикалык бюджеттин чыгашаларды тартипке келтирүү боюнча негизги чараларды ишке ашыруу каралган. Маселен, буга чейин Жогорку кеңештин депутаттарына турак жай үчүн компенсация төлөнүп келген. Бул жарлык менен компенсациялар жана кызматтык унаалар алынып салынды. Ал эми колдоо бар кызматтык батирлер турак жайы жок парламенттик депутаттарына бөлүштүрүлөт. Кадамжай районуна караштуу Марказ айылында 125 орунга ылайыкташкан жамааттык жеке менчик балдар бакчасы ачылды. Мурдагы оорукананын имараты жеке демөөрчүнүн каражаты менен жаңыланып, заманбап шарттар түзүлүп, жеткинчектерди кабыл алды. Ильяс Закиров мындай демилгесинин арты менен жаш үй-бүлөлөрдүн көйгөйлүү маселелери чечилди. Кененирээк аймактык кабарчыбыздын материалында.
Марказ айылынын тургуну Ильяс Закиров буга чейин 9 жылга жакын миграцияда жүргөн. Каарманыбыздын үй бүлөсү айылда калган балдарын башка балдардай балдар бакчасында тарбиялануусун каалаган болчу. Бирок балдар бакчасынын жетишсиздигинин айынан бул маселе миңдеген жаш үй бүлөлөрдүн көйгөйлүү маселеси болуп келген. Ильяс Закиров максатын ишке ашыруу үчүн буга чейин оорукана катары пайдаланылып келген эски имаратты капиталдык ремонттон өткөрүп жаңылады. Өзүнүн жеке каражатынын эсебинен 125 орунга ылайыкташкан заманбап типтеги балдар бакчасын куру берди. Келечекте жазга чейин 200 орунду кылмакчымын. Ал эле эмес, биздин ишибиз өтө көп бул жерде. Мен Кудай буйрса дагы компаниялар менен, демөөрчүлөр менен мамиле кылып, проекттер менен иш кылып, ушул жерге мен жазга чейин Кудай буйрган болсо, күч кубат берген болсо, мен балдар бакчасынын алдына летний площадка, оюн зоок немелерин, батуттарыны коюп, и ограждение бардык жөнү мен пландаштырып отурамын. Кудай буйрса күч кубат берсе, ал сөзсүз болот деп ойлоймун. Жубайы Шамшиева Жумагүл Россияда көп жыл балдар бакчасында эмгектенип келген. Анын алган тажрыйбасы жетиштүү болгонун айтат. Жаңыдан ачылган балдар бакчасында бардык шарттары каралганын баса белгилейт. Ушул демөөрчү катары, ушул бала бакчаны уулум, өмүрлүк жолдошум, өзүм баш болуп, үй бүлөбүз менен демөөрчү катары эски имаратты алып, ушунчалык даражага жеткирдик. Шаардагы бала бакчалар кандай болгон болсо, биздики дагы ошондой шарттар менен англис тил, орус тилдерин окутушка, ментальный арифметикаларды киргизебиз деген оюм бар. Пайдаланууга берилген Ажар балдар бакчасы жамааттык жеке менчик катары ачылды. 2 айдан соң мамлекеттин бюджетине өткөрүлмөкчү. Жеке ишкердин үй бүлөсү айылдага аз камсыз болгон жаш үй бүлөлөрдүн балдарына жардам кылып, акысыз тарбияланышын камсыздашат. Бүгүнкү сиздердин жамааттык балдар бакчасынын ачылышы менен Кадамжай райондук мамлекеттик администрация башчысы Кулпидин Абдрахмановичтин атынан, жалпы жамаатыбыздын атынан жана жеке өзүмдүн атымдан чын дилимден куттуктаймын. Ажар балдар бакчасынын ачылуу аземи өтүп, ага райондук администрациянын жана билим берүү башкармалыктын өкүлдөрү катышты. Самалыктын катышуучулары жеке ишкердин үй бүлөсүнүн жасаган ишине ыраазычылыктарын билдирип, иштерине ийгиликтерди каалашты. Эки балдар бакчасынын долбоору даяр. Келген проекттер инвесторлар менен иштешип атабыз. Азыр Бұл Көктал айылына 2 балдар бакчасыга имарат азыр эмеге бошогону турат. Кудай буйруса 2 бала бакча, 3 бала бакча салганга аракет кылабыз. Марказ айыл аймагынын башчылыгы жеке ишкердин аракетин колдоорун билдирет. Айыл аймакта 16 миңден ашуун калк жашаса, ал эми Марказ айылында калктын саны 8 миңден ашат. Айыл аймакта балдар бакчасынын саны 4-тү түзөт. Жергиликтүү бийлик кийинки жылга дагы 2 балдар бакчасын колдонууга берилишин айтат. Алтынай Шабединова, Ислам Маманов, Алтын бешик жаңылыктары. Жакынкы күндөрү Кыргызстанда насыбай колдонууга тыюу салынат. Бул тууралуу маалыматты Айыл чарба комитетинин координатору Рахатбек Мамыткожуев билдирди. Анын айтымында өлкөдө чегилбеген тамеки түрлөрүнө тыюу салынган учурда насыбай боюнча каралып жатат. Бул мыйзам кабыл алынды. Насыбайды өндүрүүчүлөрүнө 3 жыл убакыт берилди. Насыбай бизде өндүрүлгөн жалгыз товар. Бийлик аны колдоо чечимин кабыл алды дейт. Ошондой эле 3 жылдан кийин насыбай өндүрүүгө тыюу салынат. Кызылкия шаарында жаңы маш завод конушунда буга чейин таза суу маселеси көйгөй жаратып келген. Аны чечүү үчүн шаар бийлиги демөөрчүлөрдүн жардамы менен иш алып барган. Аймакка фельдшердик акушердик пункт, балдар бакчасы, мечит курулуп жатат. Курулуш иштеринин жүрүшүнөн жергиликтүү бийлик өкүлдөрү кабар алды. Кызылкия шаарындагы жаңы маш завод конушунда буга чейин таза суу маселеси көйгөй болуп келген. Бүгүнкү күндө демөөрчүлөр аркылуу таза ичүүчү суу маселеси чечилди. Аталган жаңы конуштун жашоочулары мектеп, балдар бакчасы жана үй бүлөлүк дарыгерлер тобу социалдык объекттерге муктаж болууда. Шаар мэри Асылбек Маткалыков бүгүн араб инвесторлору менен сүйлөшүү жүргүзүп, учурда комплекстүү түрдө мечит, балдар бакчасы жана ФАП имараттары курулушу башталды. Комплекс салынып атат. Ушул комплекс ошол маш завод участкасындагы конушундагы курулган үйлөргө бул соцобъект болуп саналып атат. Кудай буйруса мына 22-жылы бул толук ишке ашып, толук мына курулуштары бүтүп элге берилет.
Шаар мэри Асылбек Маткалыков бүгүн араб инвесторлору менен сүйлөшүү жүргүзүп, учурда комплекстүү түрдө мечит, балдар бакчасы жана ФАП имараттары курулушу башталды. Асан Абил кайрымдуулук фондунун колдоосу менен курулушу башталган объект жаз айларына барып бүтөрү пландалууда. Инвестиция тартуу муну менен иштер токтоп калбай турганын мэр Асылбек Маткалыков айтты. Жаңы конуштун тургундары үчүн 80 сотук жер аянты бар. Ага келечекте мектеп курулары планга киргизилген. Жақынғы күндер ушу бетонду куюшуп, бүгүн мына дуалы башталып атат. Мен ойлойм, ушул декабрь ичинде дуалы бүтүргөн болсок, бизде кышты билесиздер, кыш өтө оор деле болбойт. Кыш ичинде бүтүрүп, март-апрелдерге буюрса, ушул жерлер ишке кирет деген үмүттөбүз. Буну менен эле токтоп калбайбыз. Мына жерде дагы где-то бир 80 сотикте жерибиз бар. Ал жерге дагы мектеп курдуртабыз буюрса. Ушул жаңы конушка бир шарт түзүү максатында. Жергиликтүү жашоочулардын муктаждыктарын чечүүнү шаардык бийлик колго алып, алдыңкы жылдары жолдорго асфальт төшөлөрү да күтүлөт. Жергиликтүү бийлик курулуштан кабар алды. Имараттардын курулушуна жергиликтүү бюджеттен да акча каражаты бөлүнөт. Алтынай Шабединова, Ислам Аманов, Алтын бешик жаңылыктары. Баткен району жана Баткен шаарында жасалган журналисттик экийликтүүнүн андагы фактылардын алкагында коомдук талкуу өткөрүлдү. Журналисттер буга чейин Баткен шаары жана облусунун суу маселесин чечүү үчүн миллиондогон тендерлер өткөнүн, бирок көйгөй азыркы убакытка чейин чечиле электигин аныкташкан. Талкууга журналисттер, коомдук активисттер жана тиешелүү бийлик өкүлдөрү катышты. Анда Аксай айыл аймагындагы насостук станциялардын курулушу жана каладагы суу көйгөйү талкууланды. Катышуучулар ой бөлүшүп талкуу кызуу жүрдү. Жыйынтыгында журналисттик иликтөөдө көрсөтүлгөн насостук станция 20 декабрдан баштап иштемей болду. Биз жаңы баштаганда баягы журналисттик иликтөөлөрдү жөн эле баягы масал каражаттуу маалыматтар булактарында чыкчу. Бу жылы биз ар бир жасалган иликтөөгө мамлекеттик жооптуу мамлекеттик органдарга запростор жөнөтүп атабыз. Мындай иликтөө чыкты, көрдүңүздөрбү? Көрсөңүздөр укуктук баа бериңиздер. Ушул боюнча, ушул иш боюнча, ушул материалда көрсөтүлгөн фактылар боюнча бизге жооп жазыңыздар, кандай иштер каралып атат деген запростор жөнөтө баштадык. Баткен облустук жаштар иштери, дене тарбия жана спорт башкармалыгы облустук азиздер жана дүлөйлөр коому менен биргеликте 3 декабрь эл аралык майыптар күнүнө карата спорттук мелдеш өткөрүштү. Анда спорттун кичи футбол мелдешине жалпы 3 команда катышып, биринчилик үчүн ат салышты. Жеңүүчүлөргө ардак грамоталар, баалуу белектер берилди. Биринчи орунду Баткен, экинчи орунду Лейлек, үчүнчү орунду Кадамжай районунун катышуучулары камсыздады. Балдардын бүгүнкү өтүп аткан маанайы эң көтөрүңкү. Себеби булардын көңүлүн алганга канчалаган ишкана мекемелер кол кабыш кылышты. 3 декабрь мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбыздын арасында кичи футбол мелдешин уюштуруп жатабыз. Бул мелдеш мындайча айтканда Кыргыз Республикасынын Баткен облусундагы ыкмамдуу өкүлчүлүгүнүн өкүлү Абдикарим Корбековичтин буйругунун астында өткөрүлүп жатат. Бул футболго жалпысынан 3 команда катышып жатат. Бул 3 команданын ичинде Баткен шаарынан, Лейлек районунан, андан сырткары Кадамжай районунан 3 команда келип катышып, бүгүнкү мелдешти өткөрүп жатабыз. Бейшемби күнгө алынган кабарлар мына ушулар болду. Эфир аркылуу амандыкта көрүшөлү.